Саламатсыздарбы, жайкы тынугудан кийин парламенттин экинчи сессиясы башталды. Ошондуктан Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган мыйзам жана турмуш программасы дагы мындан кийин өз ишин улантмакчы. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамынын 34-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 7-чи чакырылышынын кезектеги сессиясын ачык деп жарыялайм. Ак мөңгүлү аска солор талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тоосун мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда, өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырың колуңда. Аткарылып элдин үмүт тилеги, желбиреди эркиндиктин желеги, бизге жеткен ата салтын мурасын ыйык сактап урпактарга берели. Алгалай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда, өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырың колуңда. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзам долбоору буга чейин парламентте 3 окууда кабыл алынып, ал президенттин кол коюусуна жөнөтүлгөн. Бирок мамлекет башчы тарабынан артка кайра кайтарылып берилди. Ошондуктан учурда регламент боюнча мыйзам долбоору коомчулукта ачакей пикирлерди жаратып, бир катар талаш тартууларды пайда кылды. Ал эми биз атайын бул мыйзам долбоору боюнча кенен билүү үчүн фракция лидери Ынтымак партиясынын мүчөсү Марлен Маматалиевке суроо узаттык. Биринчиден регламентти толугу менен бардык процедураны биз кармап, убагы менен кылганбыз. Эгерде кайсыл бир мыйзам предыдущий, мисалы 6-чы созувда 1-чи окуудан каралып өткөн болсо, анда кийинки созув келип 2-чи, 3-чү окууга караганга толук мүмкүнчүлүгү бар жана мыйзам жол берет. Эгерде 6-чы созувда каралбай туруп, анан кийин 7-чи созувда өзү менен өзү келип калса, анда туура, анда караганга мүмкүнчүлүк болбойт эле. Бул мыйзам толугу менен бардык процедураларды караган, жанагындай 30 күн коомдук угууга дагы чыккан, бардык процедураларды азыркы күнү кармап келатабыз. Мамлекет башчы бир нече пункттан турган каршы пикирлер менен кайтарды. Алар конкреттүү түрдө кайсы негиздер? Эми 35 пункттан бизге кайтарып отурат. Ошолордун 12си бул баягы ар бир юрист өзүнүн түшүнүгү менен окуйт да. Суть не меняется, бирок жанагы изложение меняется дегендей эле. Ошол жерде пункттарды, сөздөрдү гана өзгөртүп койгула, бирок негизинен бардыгы туура экен деген 12 пункт бар экен. Ошонун 12синин дагы бир 7-осу тилекке каршы ушу биздин өзүнүн ички ишибизге киришүү дагы жазылып калган экен. Ал эми дагы бир 6-7осу туура эмес. Алар жактан биз айтып атабыз, алар өздөрү туура эмес киргизип алган пункттар деп айтып атабыз. Мисалга эле келтирип кетсем, өздөрү туура эмес киргизилген дегендердин бири биздин регламентте тийиштүү министрлик деп жазылып турса, алар бизде жок, тийиштүү министрлик эмес, анын атын өзгөртүп, Министерство финансы министрлиги деп жазып койгула эле деп айтып атат да. Анда эртең министрлик өзгөрүп кетсечи, тарыхта министрлик 4 жолу өзгөргөн. Экономика менен бириккен, өзгөргөн, коммерция болгон, өзгөргөн. Анда биз кайра эле регламентке өзгөртүү киргизип калабызбы? Ошон үчүн биз ал жерде тийиштүү министрлик деген бойдон эле калсын деп жазган элек. Ошого окшогондой бир аз пункттар бар экен, туура эмес келген пункттар. Ошонун алкагында 35 пункттан келип отурат. Бүгүнкү күнү биз реалдуу түрдө карап көрсөк, бир 2-3 эле максимум ошол бир аз конституцияга
туура келбей калган пункттар бар экен, калганы баардыгы эле конституция менен эле келе аткан пункттар экен. Бүгүнкү күндө ошол согласительный комиссия деп коебуз. Ошол комиссия түзүлүп отурат. Бүгүн биринчи жыйыныбызды өткөздүк. Жакынкы араларда бир тыянакка келип, биз өзүбүздүн чечимибизди чыгарабыз. Кече парламентте атайын макулдашуу тобун түзүү боюнча сөз болду. Анан кийин эми биринчи мыйзам долбоору кандай процедуралар кандай жүрөт? Биринчи окуудан баштап кайра карайбыз. Жок, макулдашууда эч кандай кайрадан биринчи, экинчи, үчүнчү окуу деген болбойт. Макулдашуу топ бир гана ошол 35 пункт эле карайт. Кайсыл жерге вето коюлду, ошол эле эмени карайбыз. Биз өзүбүздүн позициябызды айтабыз, өкмөт өзүнүн позициясын айтабыз, анан кайсыга макулбуз, кайсыга макул эмеспиз деп эле кете беребиз. Бул жерде чындык чыгат. Кайсыл жерде реалдуу түрдө ката кетти, ката кетпеди деп туруп эле, анан аягында кайра палатага чыгып, биз отуруп көрүп, 35 пунктунун мынчасына макул болдук, мынчасына биз макул болгон жокпуз, же дагы бир топ немеге эки жактан чогуу келиштик деп туруп эле кол коюлуп дагы кайра палатага чыга берет. Ошо менен кете берет. Эч кандай экинчи, үчүнчү окуу кетпейт. Азыркы учурда ошо 35 пункт бардыгы прям даярдалып, иштелип чыкты. Бүгүнкү күнү 35-тин азыркы мына отурганыбыз 15 бүттү. Дагы 15-ине отурабыз. Ошол мисалы 15-тин биз башында эле айткан экоосуна биз өзүбүз макул элек, ошонусуна биз макул болуп атабыз, калганына макул болбой келе атабыз. Алар дагы биздин дооматтарды угуп атат, биздики туура экенин дагы мойнуна алып атышат. Айрым учурларда бир части алардыкы туура, биздики бир аз туура эмес болуп калган жерлер болуп атат. Анда дагы бир эле статьяда, бир эле пунктта экөө менен карама каршы келген жерлер болуп атат. Аны биз аныкын кабыл алып атабыз, алар биздикин кабыл алып, ушундай ошон үчүн макулдашуу деп коет. Биз бири-бирибизге макулдугубузду берип кетип атабыз. Айтсаңыз, бул мыйзам долбоорун сиз авторусуз да. Негизи ошону 35 пункт бекитүүгө жашыруунубузга кимдер катышып, кимдер өзүнүн мындай эксперттик ойлорун берип атат? Макулдашуу группага бизден 5 депутат кошулду, өкмөттөн 4 келди. Алардан ошол үй отделдин жетекчиси жана Минюстун министри Аяз Баетов келип атат. Андан сырткары ЦИК немеден Верховный соттон келип атат аппарат жетекчиси. Жана дагы ошол өкмөттөн дагы бир өкүл келди, а бизден 5 депутат ошол мыйзамдын автору, анан комитеттин мүчөсү болуш керек регламент боюнча. Ошо комитеттин мүчөлөрү биз аракет кылдык, ар бир фракциядан бирден болгонго 5 обуз аз отурабыз. 5 депутат ушул макулдашып комитеттин иштеп атабыз. Эки эле сурум калды. Айтсаңыз, бул регламент кабыл алууларда жана талкуу болуп эле кызуу чукуга чейин ошондо конституциялык мыйзам катары кабыл алып каралганда негизичи азыр кандай болот? Азыр жөнөкөй эле мыйзамга өттү, аны ветонун алкагында эмес, аны башында эле өз депутаттар бул конституционный мыйзам болуп калса, ага 61 голос керек. Биз эми ар дайым өзгөртүп отура турган болуп калса кыйналып калабыз. Аны жөнөкөй эле мыйзам кылгыла деп биздин депутаттар макул койбошкан. Биз автор катары биздин депутаттардын ою менен макул болуп жөнөкөй мыйзам кылып койдук. Акыркы вариантта качан даяр болот? Аракет кылып атабыз кийинки средага чыгарганга, болбой калса дагы бир жумадан кийин даяр болуп калабыз. Кайрымдуу меценат атанын мыкты уулу, экономика илимдеринин кандидаты, вице-спикер Улан Примов биз менен бала чагы, ошондой эле басып өткөн жолу тууралуу маектешти. Кезекти маекке беребиз. Ош шаарында туулганмын, бирок чоң энемдин колунда Алай районунда Гүлчай айылында чоңойгонмун. Менин бала кезим толугу менен ушул тоолуу Алай районунда өткөн. Гүлчай айылында орто мектепти дагы ошол Алай районунда ал маалда Макаренко атындагы орус орто мектеби эле, ошол мектепти ийгиликтүү аяктап, ошол жерде баштапкы жолуму дагы жумушту Алай районунда райондук финансы бөлүмүндө баштап, ошол өзүмдүн чоң ошол саясаттагы жолумду дагы, ишкерликтагы жолум дагы ушул Алай районунда башталган. Андан кийин албетте бала чак дегенде мен биринчи кезекте чоң энеми элестетем, ата энеми, себеби дегенде бүгүнкү жетишкендигим, бүгүнкү ийгилигим бул толугу менен ушул ата энемдин мага берген тарбиясы, билими, ушул жашоодо жетишкендиктерим дагы башаты ушул ата энем, чоң энем деп мен сыймыктануу менен ар дайым айтып келгем, азыр дагы айтамын. Эми убакыт ушундай экен, эч кимди аябайт экен.
ошентсе дагы мен ар дайым ушул өзүмдүн атам менен, энем менен, апам менен сыймыктануу менен ар дайым башым көтөрүп бийик уят кылбай, ошолордун ишеничин актайын, ошолор мага кандай тарбия берсе, ошол тарбиясына татыктуу болоюн деп бүгүнкү күндө дагы ушул эмгегимди, жетишкендиктерими ар дайым сүйүнүчтөрүмү бөлүшүп жүрөм. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карансыздыгын коргоого ант беремин. Орто мектепти мен Гүлчө айылында жогоруда айтып өткөндөй бүтүп, ал жерде бизде орус мектепте, ал Союз малында биздин мектептин жанында жана Гүлчө айылында военный часть бар эле. Ошол военный частьта көбүн эсе ушул Россиядан же болбосо ошол Союз малында ушул борбордон, Москвадан келип, ошол жерде офицерлер кызмат өтөчү. Андан кийин алардын жубайлары ошол бизге мектепте сабак беришчү. Ошон үчүн мен ушул орус тилинде, орус адабиятын, ошол эле учурда кыргыз тили менен кыргыз адабиятын дагы айкалыштырып, ал жерде мындай татыктуу билим алдым десем болот да. Андан кийин албетте билим алууда ата-эненин, эненин ролу зор болот. Ошол билим алууда мен чоң энем аябай талап кылчу, атам көзөмөл кылып турчу. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнү орто билимди татыктуу алгандан кийин мен студент маалымда ушул Ош технологиялык университетинде финансылык экономикалык факультетине тапшырып, ал жерде ушул 5 жыл финансы жана кредит группасында окуп, аны дагы Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтүү аяктап, кийин Ош мамлекеттик университетине тапшырып, ал жерде заочно юридикалык билимге ээ болгонмун. Демек менде 2 билимим бар. Биринчиси ушул финансы тармагында, экинчиси юридикалык тармагында. Андан кийин өткөн жылы бир гана ошо менен чектелип калбастан деп, өзүмдүн ушул экономика жаатында дагы кандидаттыгымды, өзүмдүн билимимди бекемдеп, ушул кандидаттыкты дагы жактаганмын. Бүгүнкү күнү ушул билим алууда, албетте сиз айткандай сурооңузда, менин чоң энем, ата-энемдин салымы зор. Андан кийин салымы зор болгондон кийин албетте алар убагында талап кылып, убагында көзөмөлдөп, убагында ушул тиешелүү ата-энелик вазифасын аткарган үчүн Кудайга шүгүр бүгүнкү күнү ушул татыктуу билим алып, элге кызмат кылып дегендей ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп атабыз. Албетте бул боюнча дагы мен сүйлөшкөнмүн. Бир гана ошол кандидаттык диссертация менен гана чектелип калбастан, ушул биздин студенттерге ачык сабак өтүп, лекция өтүү жаатында дагы бүгүнкү күнү мен сүйлөшүп атамын. Албетте биз өзүбүздүн билимибизди өзүбүзгө гана катып отурбастан, билимибизди жайылтканга аракет кылышыбыз керек. Мен бар тажрыйбам, билим менен мен студенттер менен, окуучулар менен ар дайым бөлүшкөнгө даярмын жана бөлүшүп келе жатамын. Бирок ал мындай тар форматта боло турган болсо, биз азыр Кудайым буйруса, ошол студенттерге лекция окуп, ачык сабак өтүп, андан кийин эми кандидаттык менен гана чектелип калбастан, бүгүнкү күнү биз болочокто ушул докторлук диссертациянын дагы үстүндө иштеп жатабыз. Эң чоң байлык бул биздин эл. Ушул Туура айтасыз, менин атам өмүр бою ушул ишкердик менен алектенип келүүдө, Союз малында автобазаны жетектеген, убагында 95-жылдан 2000-жылга чейин Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынында депутат болгон. Андан кийин ушул саясатка ал киши берилбестен толугу менен ушул биздин мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери ишкердик менен ийгиликтүү бүгүнкү күнү алектенип келет. Тиешелүү ушул президенттин грамотасын алган, даңк медалын алган. Ал атамдын басып өткөн жолу, бүгүнкү кылган эмгеги ушул экономикага, биздин мамлекетибиздин экономикасынын өнүгүшүнө дагы эбегейсиз бүгүнкү күнү дагы мындай чоң салымын кошуп келе жатат да. Андан кийин мен ушул атамдын татыктуу уулу болоюн деп, албетте бул оор жүк. Ушул атамдын мага койгон ишеничин, жалпы элдин мага берген ишеничин, мандатын актайын деп, бул чындыгында аябай оор нерсе. Бирок ошону татыктуу аткарып, элдин
эң негизгиси ата эненин ишеничин акташ мен үчүн мындай парыз деп мен билем. Бизде эми депутаттын негизги вазифасы бул мыйзамдарды жазуу, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө. Бирок эми бизде элибизде ушундай калыптанып калган экен, депутат бир гана ошол мыйзам жазып, же болбосо анын аткарылышын көзөмөлдөө менен биргеликте гана чектелип калбастан, колдон келсе ошол элине, жерине мүмкүн болушунча бир жардам берүү болуп калыптанып калган экен. Себеби дегенде депутат дагы элдин ишеничине ээ болмой сайын депутат болуп шайлана албайт. Ошого албетте ошол жаатта дагы, кайрымдуулук жаатында дагы бул толугу менен менин атамын ушул жаатта болуп аткан ишке көңүл бурдуртуп мени ошол жаатта дагы ишмердүүлүгүңдү алып бар деп негизги мотиватор менин атам. Ошол жаатка дагы көбүрөөк көңүл буруп, ошол жаатта дагы ишмердүүлүктү жүргүзүүнү ар дайым сунуштап, ар дайым көзөмөлдөп, иш-чараларга мүмкүн болушунча өзүнүн колуга иш кылып, мага жардам берип келет. Мен ал үчүн чексиз ыраазымын. Алдыдагы пландарда албетте биздин ушул шайлоо астында шайлоочуларга берген убадаларыбыз бар. Ошолорду ишке ашырышыбыз керек. Аларды албетте мыйзам жолу менен ишке ашырышыбыз керек. Бул бүгүнкү күнү биздин элибиздин ушул пайызсыз арзан кредиттерди алуу, билим берүү, саламаттык сактоо тармагындагы ипотекалык жаатындагы ишмердүүлүктү жүргүзүү, ошондой эле биздин экономика тармагында биздин ишкерлерге максималдуу түрдө ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү жана аларга мүмкүн болушунча салык жактан болобу, социалдык төлөмдөр жактан болобу бир шарт түзүп, алар бир гана өзүнүн ошол уюштурган ишмердүүлүгүнө чектелип калбастан, андан ары өнүгүү, көбөйтүү жолуна дагы максималдуу түрдө биз шарт түзүп беришибиз керек. Андан кийин албетте бүгүнкү күнү эң көбөйлүү маселелердин бири таза суу маселеси. Тилекке каршы бүгүнкү күнү бизде 200дөн ашуун айылда Кыргызстан боюнча бүгүнкү күнү таза суу маселеси дагы эң көбөйлүү маселелер болуп келет. Андан кийин мына биз жерлерде кечээ күнү эл менен жолугушуудан кийин дагы элдердин көйгөйлүү маселелердин бири ушул социалдык пособия, пенсия. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнү президент тарабынан ушул жаатта дагы аябагандай жакшы аракеттер жүрүп атат. Мен ойлоймун, биздин пенсионерлер татыктуу пенсия, биздин жаштар татыктуу жумуш менен камсыз болсо, биздин мамлекетибизде туруктуулук, өнүгүү, өсүү болот деп мен ишенем. Эң биринчи кезекте ийгиликке жетиш үчүн албетте адамдын аракеттенүүсүнөн, биринчи кезекте өзүнүн аракеттенүүсүнөн, андан кийин ар бир ишке сабырдуу болуш керек. Сиз айткандай, ар бир иштин ысыгы болот, суuгу болот, өдөсү болот, ылдыйы болот. Бирок ошонун баардыгына калыптана билип, эң негизгиси сабырдуу, жети өлчөп, бир кесип, акыл менен кеңешип иш кыла турган болсо, мен ойлоймун, адам сөзсүз түрдө ийгиликке жетишет. Көрсөтүү Жогорку Кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, аны сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Эгерде сиздерди ушул жана башка жаңылыктар кызыктырса, биздин кеңеш KG сайтыбызга катталып, жалпы жыйындарды жана комитет отурумдарын онлайн трансляцияда көрө алсаңыздар болот. Көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.